Өлкөбүздө келечекте көптү үмүттөндүргөн балдар чоңоюп жаткандыгы кубандырат. Алардын бири Иниятов Ислам өз колу менен экскаватор жасаган. Ислам Талас облусунун Кара Бура районуна караштуу Бакыян айылында жашайт. Азыр Эшеналы уулу Сейитбек атындагы орто мектебинде 8-класста окуйт. Шприцтердин ичинде суулар жүрбөйбү? Ошолор эмнеге суу ичине суу толтуруп койгонсуз? Суу менен иштейт. Суу менен иштейт, э? Кана иштетип көрсөңүз? Бул суулар тартылганда бул жак жылат экен, э? Суу аркылуу башкарылып турбайбы? Биринчиси кайрылат. Кайрылат экен, э? Оңго, солго кайрылат экен. Суу тартылганда кайрылат экен. Түртүлгөндө суу тартылганда оңго кайрылат экен. Түртүлгөндө солго кайрылат экен. Экинчиси? Экинчиси Муну жогору төмөн көтөрөт экен. Суу толгондо төмөн болот экен. Түртүлгөн кезде жогору көтөрүлөт экен. Ошондо бул жакта 4 шприц, бул жакта 4 экен, э? 4 аркылуу башкарылат экен ошондо. Үчүнчүсү бул көтөрөт экен, э? Буну башкарат экен, көтөрүп. Бул экскаваторду башкарышта аябай кыйын турбайбы, э? Бул эң башындагы экен, э? Бул аркылуу топурак калат, э, мисалы. Экскаваторду физика боюнча өткөрүлгөн жаш ойлоп табуучулар аталышындагы конкурска жасаган. Кийинки жылы дагы ушул сыяктуу сынактарга катышып, пульт менен башкаруучу машинаны, андан тышкары мөмө жемиштердин согун сыгуучу аппарат жасасам дейт. Буну канча күндө жасап бүттүңүз? 3 күндө. 3 күндө. 3 күндө эч кандай мындай каталар кетип, кайра оңдоп ошондой болдубу же дароо эле ушундай алып жасап койдуңузбу? Дароо эле ушундай алып. Эмнеге экскаватор жасадыңыз? Эмнеге башка нерселерди жасаган жоксуз? Кызык болду. Кызык болду, э, ушул? Мектептин алдыңкы окуучусу, оор басырыктуу, бир мүнөз бала. Бир нерсе жасайм десе түнү бою уктабастан ишин кылат дейт чоң атасы. Бул неберем болот да. Кичинекейинен эле бул ар нерсеге кызыгат. Өзүнчө отуруп алып стол жасайт, ардекелер жасайт. Көп сүйлөбөйт. Ишинен акырын тымызын жумуштарын бүтүрө берет. Бирок жумушту муда кылат. Сабак жакшы окуйт. Отличный. Анан ушунда ушуга бир конкурс неме болот дегенде түнү менен жасап бир отуруп алып. Эчкимге айтпа. Жаңы нерселерди үйрөнүүгө, ойлоп табууга ашыккан Ислам кийинки сынактарга азыртадан даярдана баштады. Алтынай Турарбекова, Бекмамат Тагаев, Адилет Чокоев, Таң берекеси программасы үчүн.